Быйыл Ош шаардык мэриясы каладагы дал ушул жөө жүрүүчү тротуарларды оңдоого жана курууга көңүл бурарын, ал үчүн бюджеттен бир топ акча каражаты бөлүнөрүн айтып жар салып жатышат. Бирок Ош калаасында дал ушул адамдар жөө жүрүүчү аймактарды жеке менчик катары ээлеп алган жагдайлар абдан эле толтура десек болот. Бул тротуарды кала тургундары айтып жүрүп, элдин жерин элге пайдаланууга берүүнү талап кылып кайтарышкан болчу. Дал ушундай көрүнүштөр калаада бир топ орун алганында эскерте кетели. Жакынкы убактарда канча километр тротуар оңдолууга муктаж экенин тактоо иштери башталат. Бирок өз учурунда жөө жүргүнчүлөр баскан жолду ээлеп алган имараттарды куруу үчүн мэрия тарабынан уруксаат берилген. Эми мынтип имараттарды алып салууга компенсация төлөнүп, каражат жумшалат. Кетип барганда, эгер жеке менчик территорияларга попал болуп калабы же мүмкүн болушунча баягы жеке менчикти бузуп алуу, бул жерлерге компенсация берүү иштерине чоң суммада акча каражат талап кылынгандыгына байланыштуу мүмкүн болушунча ошо жеке менчик жер тилкелерден тротуарларды алып кетип, мүмкүн болушунча шаардык бюджетке арзаныраак дегендей баягындай мүмкүн направленияда иш жүргүзүп атабыз. Шаар ичинде мына ушундай тротуарлар бара жатып эле үзгүлтүккө учурайт. Анткени алдынан келтейген чоң имараттар, кафе, ресторан же кандайдыр бир имараттар тротуарды үзгүлтүккө учуратат. Бул жагдайда эми мен өзүмдүн өмүрүмдү тобокелге салып, автоунаа өтүүчү жол менен сапарымды улантууга туура келет. Ал эми автоунаа менен дал ушул жөө жүргүнчүнүн аралыгы канча экенин кадрдан байкасаңыз болот. Ал эми шаар бийлиги бул жагдайды эске алабы, мындай имараттар алынабы, алдыда убакыт көрсөтөт. Өз өмүрүн коркунучка салып, автоунаа жолу менен өтүүгө мажбур болгон тургундар жолду тосуп алган имараттарды алып салуу керектигин айтышат. Эң оболу бул жерден күн сайын мектепке бара жаткан окуучулардын өмүрү да коркунучта турат. Анткени автоунаа башкаруучулардын баары эле эреже сактай беришпестигин эске алып жатышат. Кыжалат болгон жерибиз ушул өзү. Ошо мектепке Макаренкада балдарыбыз окуйт. Мына жерден өтүп алганга чейин же алып өтүп коюшат, же кыжалат менен отурушат да үйдөчү. Эми тротуар үзүлбөсө жакшы болот эле. Жолдорду ачыш керек. Мындайча айтканда тротуарды деле тосуп коюптур. Тротуарды деле тосулуп калыптыр. Мындайча айтканда машиналар көрүнбөйт менен анчамынча. Эметият болуп өттүк. Негизгиси ошо жолдорду ачып, тротуарларды ачып коюш керек. Себеби дегенде чоң жол, окуучу жаш балдар көп каттайт да, мындайча айтканда. Ал эми өткөн жылы Ош шаарында коопсуз шаарды орнотуу үчүн көпчүлүк тротуарлар казылып, жер алды менен электр зымдары өткөрүлдү. Бирок бул көрүнүш коомдо пайдалуу деп жатканыбыз менен казылган жерлер кайрадан өз калыбына келтирилген жок. Көпчүлүк көзгө урунган жерлер жамалганы менен айрым жерлердин топурагы көтөрүлүп жатат. Өз жумушун так аткарбай, бул жагдайлар көзөмөлгө алынбаганы үчүн тийиштүү кызматкерге сөгүш берилген. Жол астында коммуникацияларды алмаштыруу иштерин жүргүзгөндө айрыкча быйылкы жылы көп казылды. Мына коопсуз шаар долбооруна байланыштуу жолдордун неге дегенде болот, камералар ушу жолдордо байланыштуу. Ушуларды кайра калыбына келтирүү иштерин керектүү деңгээлде көзөмөл жүргүзбөгөндүгү үчүн, иштерди уюштурбагандыгы үчүн мына сөгүш жарыяланды. Бул особый контролдо. Мына азыр кыш мезгилинде да мүмкүн болушунча биз ушу жолдорду казууга уруксат бербей атабыз. Неге дегенде өзүңүздөр билесиздер, мына асфальт төшөө маселелери бул жылдын жылуу мезгилинде жүргүзүлгөндүгүнө байланыштуу. Вынужден баягында авария болгон жерлерди эле казып атышат, бирок эң туура маселе көтөрүп атабыз. Буну көзөмөлгө алып атабыз. Ош шаары боюнча жалпы 1300 километр тротуар бар. Анын 300 километр шагыл болсо, 330 километринде асфальт төшөлгөн. Ал эми быйылкы 2022 жылы калаада жөө жүргүнчүлөр үчүн жолду курууга көңүл бурулаарын шаар башчысы Алмаз Мамбетов өткөн жылы жылдык отчетун берип жатып билдирген болчу. Ал үчүн кала бюджетинен 30 миллиондун тегерегиндеги акча каражатын бөлүп берүүнү шаардык кеңешке сунуштоо алдында турушат. Нурзада Сыдыкова, Аделет Нушанбаев, Нурньюз, Ош шаары.